Бейнеу-Саксаульск трансконтиненталдык магистралынын курулушу Азия менен Европанын ортосундагы негизги транзиттик көпүрө катары Казакстандын ролун күчөтөт. Бул тууралуу эл аралык мамилелер жана экономикалык саясат боюнча эксперт Ерек Батырханов билдирди. Эске салсак, жол курулушуна дүйшөмбү күнү президент Касым-Жомарт Токаев старт берген. Саясаттануучунун пикири боюнча жаңы трасса Харгос жана Достук чек ара өткөлдөрүн Актау жана Корук деңиз порттору менен байланыштырылган төз кургактык коридорун түзөт. Ошол эле учурда жаңы транспорттук маршруттун натыйжалуулугу жолдун сапатына гана эмес, бажыдан өткөрүү ылдамдыгына жана өлкөлөр ортосундагы келишимдердин шайкештигине да көз каранды. Помимо инфраструктуры, дорог. Автомобиль жана темир жол инфраструктурасынан тышкары мыйзамдык базаны жана санариптештирүүнү да өнүктүрүү керек. Казакстан бул багытта жылып жатат. Бул бажы жол жоболору, бажы декларациялары, алардын канчалык тез транзиттелиши, биздин стандарттар өлкөлөр арасында канчалык таанылышы. Анткени бул тармак жөн гана өнүгүп жаткан жок. Ошондой эле ар кайсы өлкөлөр өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү менен кошулуп жатышат. Также еще подключаются разные страны к этому всему со своими особенностями.